бала тарбиялоо али бала төрөлүүлүктө башталат. Билесиздерби? Хасан ал Басрига бир киши баламы ыймандуу кылып тарбиялап бериңиз деп төрөлгөндө алып барган. Мен кечикпедим окшойт деп. Ошондо айткан бул алым, жок, сен бир жылга кеч калдың. Сен али үйлөнө электе келгениңде, бул баланын апасын тандаштан мурда келгениңде туура чечим болот эле. Тарбиялоонун эң биринчи кадамы бала тарбиялоонун. Бул туура жар тандоодо. Эркек киши мен болочок баламын апасы кандай адам болот деп ыйманына, адебине карап тандоо биринчи кадам. Ошондой эле аял киши мен болочоктогу баламдын атасы кандай адам болот деп тарбиялаштан баштайт. Эгер кимдир бирөө ушул катаны жасаган болсо, өзүнүн нәфси каалоосуна карап эле, сулуулугуна, байлыгына, бийлигине карап эле турмуш куруп алган болсо, анда кийинки бала тарбиялоодогу кадамдар өтө натыйжасы аз болуп эсептелинет, кыйыныраак болуп эсептелинет. Ошондуктан кимде ким мен акылдуу бала тарбиялайм, бир максаттуу бала тарбиялайм, ыймандуу, акыретине дагы, дүйнөсүнө дагы катуу аракет кылып аткан бала тарбиялайм десе, анда сөзсүз түрдө үйлөнүштөн мурда, таарык айтканда, баланын апасын жана атасын тандоодон мурда башталышы керек.